Себеби эмнеде? Себеби райондун жетекчисинен баштап шаардын мэри, мына айылдын башчысы баардыгы туура эмес саясат жүргүзүп атат. Кызыл китепти бергенден кийин элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүш керек. Тескерисинче кайрап азыр. Комментарийни жазып турсаңыздар, туугандар. Жана Дүйшөнөлдүн эмесине каршы билгизип жанагы окшогон эмелерди жазып турсаңыздар, ошол жактан да маалымат алат экен. İşte болгону бейикте мен сен тараптыкта эмесмин, ортодо бийлик өкүлү болгондон кийин тигиндей мындай деген чагымчылдыкты мен жараткым келбейт. Тигинде жилдеттер бар экен, көрдүңүздөрбү? Жазып атышат. Өзүнүн эле классташтары окшойт. Өзүнүн жакындары жазып атты кыскасы. Кайраган жетекчилердин сөзүнө кирбеңиздер. Алар адаштырып атат. Алар экономика эмне экенин билбейт, бюджет эмне экенин билбейт. Кайсы жер кантип курулат, кайсы жер кантип чечилет. Биз бала бакча, оюн аянттарын, таза суу, башка маселелер кантип четебиз, аларга ой дагы жүгүткөн жок. Анан кийин ошол жектеги айтылып аткан кептерин уктук дейт. Эгер кокус ушинтип туруп баары алып алсам, анан кийин мен ошондо көргөзөм көргүлүктүү деген кептер бар экен. Анчамыз ичип отурган жерде. Биз азыркы бийликтин саясатын түптөп күчтөш керек. Эмне менен күчтөйбүз? Экономика менен. 17 кызмат ордун таптым. Аны сиздер дагы тана албайсыздар. Мына ашкосчудан баштап официант, бармен, музыкант, сүрөтчү, жанагы монтаж кылган операторлор, бухгалтерия, электрик, сантехник жана башка жумуш орундары пайда болот. Ошол жеке ишкерди каралаган максатта болгон жокпу дейм да. Мен билбейдиген болот чында. Азыр мага жеке ишкер тууралуу чоң арыктын тургундары чалып алып бербеңиздер, биякты сыстаткан, эми барып сиздерди сыстатпасын. Ушуну сиздерге айтып коеюн дедим. Айылдын башчысы экен, сизге дагы толук маалымат айтып коеюн. Ушундай косяктар бар деп толтура нерсени айтып берди да. Бербегиле. Бул көп кишини сыстаткан дейт. Ал ким аркылуу тарап кетти? Кайсы? Ошо маалыматтар. Бир аялдардын группасынан келип атат. Аялдардын группасынан келди. Ушундай деп атат. Аялдардын группасынан келди. Мен жана эркектердин группадан келгенден группага кете берет да. Эгер иш козголуп кала турган болсо, ошондо кичине поддержкага чыгып, алга дегенде алга болуп туралы, анан кийин алга деп турган аркаңда желдет жок болуп калса, жөнүндө тостоюп калып каласың да. Бишкек-Ош трассасы Токтогул шаары. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу менин жердештерим, урматтуу Арал элинин тургундары. Эсиңиздерде болсо, буга чейин мен Арал айылында жеке ишкерлик кылам деген Мухтар мырзанын видео кайрылууларын чагылдыргам. Ага чейин ал жерди элдин да кайрылуусун чагылдыргам. Бүгүн мага бир топ суроолор пайда болууда. Болот мырза ал жеке ишкерден акча алып алган, Болот мырзанын азыркы күндө позициясы кандай экен деп. Урматтуу эл журт, каналдан алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Мен эмне үчүн бул маселеде колдоо кылып атканымды депутат катарындагы, жаран катарындагы өз позициямды сиздерге так айтайын. Азыркы учурда бул маселе боюнча шаардын мэри, ошол эле райондун башчысы жана бир нече мамлекеттик структурадагы адамдар дагы өз пикирлерин так билдире албай, бул чие маселе боюнча азыркы учурда турат. Жүрүңүздөр анда, мен жеринде барып ал маселе кандай жүрүп жатканын сиздерге чагылдырып берейин. Иштин баары дал ушул участактан башталган. Мен артында турган 060 га Мухтар мырза сатып алган жер. Мына Арал айылынын жашоочусу Калтар мырза 20 000 долларга саткан. Бүгүнкү күндө кылтыйып отурат. Андан сырткары тийиштүү документтерин баарын, мамлекеттин бардык тепкичтерин жасап отуруп, мына 10 000, 15 000 деген долларларын кетирип, бүгүнкү күндө мына 30-35 000 доллар кетип, Мухтар мырза бүгүнкү күнгө чейин кире албай турат. Себеби эмнеде? Себеби райондун жетекчисинен баштап шаардын мэри, мына айылдын башчысы баардыгы туура эмес саясат жүргүзүп атат. Кызыл китепти бергенден кийин элге түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүш керек. Тескерисинче кайрап азыр от жандырып, бири-бирине согуштуруп, экономикага, өнүгүү, өсүүгө, инфраструктурага салым кошкон жок. Анан муногу элден жазылган комментарийлер бар. Булар дагы көпчүлүк окуйт экен, бүткүл Кыргызстан окуйт. Ар бир укук коргоо органдары окуйт экен. Бүт. Мага ошо видео чыккандан эле
Борбордон жана башка жактан байланышып атышат да, ушул эмне болду, тигиндей мындай аткарылганбы, тиги жеке ишкер эмне деген ишкер, жер эмне деген жер, толук маалыматты менден сурайт экен. Мен айтып бердим, түпкү тегин жана башкаларын баарын айтып деп берип койдум. Анан бирок жанагы жазылып аткан комментарийден булар окуп эметип турат экен. Ошон үчүн комментарийни жазып турсаңыздар, туугандар. Жана Дүйшөнөлдүн немесине каршы билгизип жанагы окшогон немелерди жазып турсаңыздар, ошол жактан да маалымат алат экен. Такталбаган маалыматтарды таркаткандыгы үчүн деген статья беренелер бар экен да. Ошого окшогон немелерди комментарий жазып туруңуздар. Сөз эметип атканда. Антпесе тигинде желдеттер бар экен, көрдүңүздөрбү? Жазып атышат. Өзүнүн эле классташтарга окшойт. Өзүнүн жакындары жазып атпайт да кыскасы. Анан туугандар, азыр мага жеке ишкер тууралуу чоң арыктын тургундары чалып алып, бербеңиздер, биякты сыстаткан, эми барып сиздерди сыстатпасын. Ушуну сиздерге айтып коеюн дедим. Айылдын башчысы экен, сизге дагы толук маалымат айтып коеюн. Ушундай косяктар бар деп толтура нерсени айтып берди да. Бербегиле. Бул көп кишини сыстаткан дейт. Анан кийин ошол жектеги айтылып аткан кептерин уктук дейт. Эгер кокус ушинтип туруп баары алып алсам, анан кийин мен ошондо көргөзөм көргүлүктүү деген кептер бар экен. Анчамыз ичип отурган жерде. Кыскасы эмне болсо дагы аралашпаңыздар. Аралаша алган жарандар артка кайтыңыздар. Ошондой туугандар, Анан дагы бир маселе, урматтуу айылдаштар. Ушулга чейин кызмат кылып келдик, колдон келишинче, алдын жетишинче. Баягы элдин алдында жүзүм жарык болсун. Эмне болсо да кайын журтум, өзүм жашаган айыл, жашап кеткен айыл, тузун таткан арал айылы деп. Анан колумдан келишинче кызмат кылып келатам. Анан азыр үстүмдөн жазылган арыздар бар экен. Эл өкүлдөрү тарабынан. Анан аны сессияга сунуштап атышыптыр да. Анан ушул эгер иш козголуп кала турган болсо, ошондо кичине поддержкага чыгып, алга дегенде алга болуп туралы, анан кийин алга деп турган аркаңда желдет жок болуп калса, жөнүндө тостоюп калып каласың да. Анан мага эч кызыкчылыгы жок. Алса айыл башчылыктан алат, башымды албайт. Бул менин эле жумушум түгөнүп калбайт. Толтура жумуштар. Анан ошону баягы ынтымакташып, жакшы адамдарга бара турган учур болуп калса, мен айтам туугандар, ошондо поддержка керек мага. Биз азыркы бийликтин саясатын түптөп күчтөш керек. Эмне менен күчтөйбүз? Экономика менен. Мына Токтогул шаарынын бюджети 24-жылы мына 86 миллион сомго жетти. Бүгүн биздин бардык нерселер кымбаттап атат. Сиз ичкен таза суу да кымбаттайт эртең. Бир кубу 1000 литри 17 сом 70 тыйын. Ал бардык чөлкөмгө бирдей тариф болот. Андан сырткары саркындуу суу, электр энергиясы, жолбосо таштанды чыгаруу бардыгы кымбаттайт. Азыркы күндө кредитте отурган учурлар бар. Эсиңиздерде болсо, буга чейин арал элине мен жардамдарды да берип жүргөм. Өзүмдүн видео материалдарын чагылдырып, мына аралдын таза суузун, жолдорун жана башка маселелерде мен активдүүлүгүмдү көргөзүп тургам. Азыркы учурда мен арал айылына түшүнүп атам. Жан тартыш керек деп айтып турат. Бирок мен азыр адилеттүүлүктү айткым келет. Урматтуу аралдын жаштары, мына мени тааныган, мени колдогон жаштар, Эрлан мырза башында, Сейит мырза, жана башка мырзалар мени тааныган. Калтар мырза 20 000 долларды бербей отурган адилеттүүбү? Мына дал ушул участоктун, мына мен сол кол тарабындагы 2 участок сатылып кеткен. Бардыгы кызыл китеп менен турат. Келиңиздер анда бир адилеттүүлүктү көргөзөйлү. Мен адилеттүүлүктү, принципиалдуулукту аябай колдонгон адаммын. Мына мен турган жер, бул таштагы эле жер. Келбейсиздерби? Биз өнүгүүгө жол албайлыбы? Адилеттүүлүктү мен аябай жакшы көрөм. Аралдын башынан баштап, мына мен бала кезде 3 арал дегенге эс алчым. Ал жер бүгүн мына кимдир бирөө тарабынан алынып, бир деле пайда алып келген жок. Тескерисинче биз кире албай калдык ошол жерде жашоочу катары. Андан бери, андан нары жыла турган болсок, мырамыр биздин тообуз, тоо кенибиз бар.
Мына ушул жерде башчылар ошол жакта иш алып барыш керек. Бюджетти толтурууну көздөш керек. Лампычка алмаштырган менен, жолду түрткөн менен биз эч нерсени өнүктүрө албайбыз. Канча деген ошол жерде тамак саткан жерлер бар. Алардын бардыгы бүгүн Мухтар мырза берем деген нерселердин бирин дагы бере элек. Өздүк салым жөнүндө сөз кылбай эле койлу. Жада калса ККМ, салык, башка маселелерде мен төгүмдөрүн аз деп эсептейм. Аларда биздин жашоочулар окат кылып атат. Окаттын болгон өзү жакшы да. Жумуш орнунун болгон өзү жакшы. Канча деген 100 деген адамдар бүгүнкү күндө жумуш менен камсыз болгон турат. Эгерде биз жакшы дуа берип, жакшы батабызды берип, ушул ишкана ишке кирип кетсе. Бул азыркы күндө жеке ишкердин риски деп коет бул. Аябай ушундай бир тоокелге барып атат. Мына көлдү алдырдык. Көлдүн бетинде бир ишибиз жок. Таштар урдалды. Эмне үчүн биз былк этпей отурдук? Ал эмне үчүн азыр биз мондай таштанды? Мына таштан башка эч нерсе көргөн жокмун. Ушул жерге биз жерди аяшыбыз керек. Тескерисинче биз колдоп, бул ишкердин энергиясын, акчасын алып, өнүгүүгө салым кошубуз керек. Келиңиздер жаштар. Келиңиздер акылга салайлы бардык нерсени. Күчкө эмес, өзүмчүлдүккө эмес, мен эмес, төрт уй үчүн эмес. Биз өлкө үчүн кызмат кылайлы. Мына ошондо биз экономиканы бөлөк жагынан дагы көтөрө алабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен жанагы жеке ишкер боюнча азыр ийгиликтөө жүргүзүп аттым элем да. Ошо боюнча сиз так позицияңызды айтыңызчы. Сиз аткаруу бийлигинде иштеген ишкер катары, мисалы сиз айыл башчысыз да, туурабы? Мэрдин бүгүнкү күндө тапшырмасы, акимдин тапшырмасы кандай болду? Ошону так айтып берсеңиз мага. Магабы? Сизге тапшырмасы кандай болду? Мен баягы акыркы элдик жыйындын эмеси деп туруп бүт протоколдоштуруп койгонбуз да. Анан ошонун видеолору бар, бардыгын аныктап, тактап, ошо группалар, мэрдин группасына, акимчиликтин группасына жүктөлгөн эмелер. Алар мэрлер барып, акимдер барып, не деди эле элдик жыйында? Ачып бергиле, сураныш деди эле же жапкыла, ачпагыла деди эле? Жок, биринчи элдик жыйында биринчи Кубан Дербишев өткөздү да, жаңы жол айыл өкмөтү убагында. Анда да эл каршы болгон. Жанагы жол маселеси эме болгон экен. Анан кийин дайыр чогулуш болду. Мэрияга өткөндөн кийин анда мен айыл башчы боло элек болчумун аякта. Анда дагы каршы позицияда болушкан экен. Анан кийин мен айыл башчы болгондон кийин мен элдик жыйын кылдым кайра өзүм. Мен айыл башчы болуп келдим. Міне талаптарыңыздар бар. Кайсы көчөнү кенетиш керек, кандай кылыш керек, ушуларды сурасам, ушу жайыт маселеси анан кийин Самар көчөсүн кенетип бер дешкен. Макул, анда бул арызыңыздарды мен мэрге барып айтайын. Десем айылчы жададым ушул боюнча деди. Ачык айтканда улам кайра чогулуш кылып жададым, акыркы чогулуш кылып бермейли деген. Анан юристти жөнөттүм Эдерди. Тактап кел деп. Анан барып анан жанагы жеке ишкердин документтерин алып анын голосун жөнөттүм эле го. Саламатсыздарбы, урматтуу Арал айылынын жашоочулары, Арал айылынын тургундары. Бүгүн 3 май 2024 жылы Арал айылынын жайыт жеринде катталган маселе боюнча Токтоо шаардык мэринин Болот Тыйкановичтин тапшырмасына ылайык жеринде барып сиздердин көйгөйүңүздөр менен бүгүн барып таанышып келдим. Фото, видео фиксация кылдым. Бул азыр жеке ишкердин да документтерин алып келген экен. Таанышып чыктым. Чындыгын айтканда бул жерде документацияда катачылыктар, кемчиликтер байкалат. Эми айтайын дегеним, бул маселенин чечүүнүн эки гана жолу бар да өзү негизичи. Мен ошентип жеке ишкерге да айттым. Туура, жеке ишкерлерди колдойбуз, кубаттайбыз. Бирок мыйзамдын чегинде болсо бардык нерсечи. Анан эми бизге элдин үнү, элдин көйгөйү биз үчүн бийик турат. Биз ушу эл үчүн кызматтабыз ар дайым буюрса. Бул жеке ишкерге төмөндөгүчө түшүндүрмө бердим. Же сиз ошо жалпы айылдын полный макулдугун алыңыз, же болбосо
кызыл китепти кимден сатып алсаңыз, ошого апарып кызыл китебин берип, акчаңызды өндүрүп алыңыз. Кеткен чыгымдардын наркы эркилерин өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар. Себеби сиз да күйбөшүңүз керек. Ал айтат $20 000 акча короттум эле, тигил бул детем, мен билбейм действительно канча коротконун. Бирок мен ошону билем, что элдин көйгөйү биринчи очередте экенинчи. Ошон үчүн же сиздер макулдук бул балага бересиздерби же бербейсиздерби, ал жалпы айылынын эменде сиздердин мындайча айтканда эркиңиздер, кааласаңыздар берсеңиздер де болот, кааласаңыздар бербесеңиздер болот. Кыскасы мен сиздерди түшүндүрө алдым деп ойлойм. Сиздерди терең урматтоо менен Токтогул шаардык мэриясынын юристи Медер. Өзүңүздүн жеке позицияңыз кандай бүгүнкү бул маселе боюнчачы? Экономикалык, социалдык абал боюнча сиз терең анализ жүргүзүп, элге кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыз азыркы учурда? Учурда өткөндө жеке ишкер менен кичине пикиргешпестик болгон. Анткени ал кел 1-2 бала менен келген экен мага. Бекташ атадан болуп атты, бул анан ажырап калган элдер. Ошол жерде Бекташ атанын кожоюну келип жакалагандан. Анан айткам, сен биринчи башында өзүң туура эмес келип алган окшойсуң да, элге кичине эме грубый тийип койгон экенсиң. Анан мен ага да айттым, эл макул, колдойбуз, кубаттайбыз десе мен деле каршы эмесмин дедим. Иштей бер. Болгону бийикте мен сен тараптык эмеспин, ортодо бийлик өкүлү болгондон кийин тигиндей мындай деген чагымчылдыкты мен жараткым келбейт. Кыскасы сен эгер эл менен сүйлөшүп, протоколу болсо, мыйзамдуу болсо, маңгура келе бер. Анында жердештер келип калбады. Жердештер келип, жана аялдар келип, ушундай бала, тигиндей бала деп. Эл да кыскасы айнып таштап. Кайсы жердештери? Так айтсаңыз, кайсы жердештер келип калды? Жанагы жердештердин атын деле билбейм, бирок ошол жеке ишкердин ошол жерде жашаган кошуналары, жана башкалары бүт келип ошонун жанында голосовойлор таркап кетти. Туура, жанагындай маалыматтар жеткирип, ал мындай тигиндей бизди кыйнаган деп. Мындай тигиндей, момундай деп ошондой таркап кетти. Эл вообще эле мынтип туруп алды. Жок, кандай жок, эчтеке. Ал ким аркылуу тарап кетти? Кайсы? Ошо маалыматтар. Бир аялдардын группасынан келип атат. Аялдардын группасынан келди. Ушундай деп атат. Аялдардын группасынан келди. Мен жана эркектердин группадан келгенден группага кете берет да. Ошондо болуп анан кийин таркап кетти да. Ошол маалыматтар ошол такталганбы, кандай? Ошол жеке ишкерди каралаган максатта болгон жокпу дейм да. Мен билбейт экен болот чында. Мен эми баягы эл бар, ансында мен аралга бүйүп аламын да өзүчө. Анан кийин мен кыскасы эртеңки күнү жашашым керек бул айылда. Бала чыкканда эле жашашым керек. Анан жеке ишкер менен жок, сиз ал жеке ишкер менен эмес, сиз мамлекеттик азыр кызматчы болуп эсептелесиз, муниципалдык кызматкер болупчу. Сиз так ошол жерде шаардын кызыкчылыгын көздөшүңүз керек да. Элдин кандай десем, элдин келечеги үчүн шаардын кызыкчылыгында көздөшүңүз керек да. Тууган туушканыңыз берде рол ойнобойт. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасызбы, же эч нерсе жүргүзгөн жоксузбу? Же тигини көчүрүп, бай эки тарап конфликт болбош керек да, эки тарап уруш талаш болбош керек. Көчүрөйүн деп атасыздарбы? Болот, мындай болуп атат. Мен мисалы үчүн азыр билбейм, бир айылды башкарыш деле кыйын болуп атат магачы. Өзү бала чыккан деле чоң айылбыз да. 2 айыл тем боло кошулгандан кийин уйку деле жок болуп атат. Майда иштемелерге көп аралашкан деле жокмун менчи. Жанагы окшогон көчөнүн жумуштары, анча-мынча жумуштарды жана аткарып кетип атпайбы, уюштуруу жолу менен дагычы. Ушул боюнча болуп атат. Анан жеке ишкердин улам эме чыкса, мен тияка улам суракка чакырып, биягына суракка чакырат. Ал ишим аларды кылат да, ашык айткандачы. Мен башка иштерим толтура да, ушу жеке ишкердикинен башкачы. Сиз мэрдин кызматкерисиз да, сизге жүктөйт да. Сиз кандай иш алып барасыз ушул жаатта? Мага жүктөйт бекенби? Жок, сизге жүктөйт да, айыл башына жүктөйт да. Ошол айыл менен эң тыгыз эл менен сиз иштеп атпайсызбы? Өзүңүз айттыңыз го, мен көпүрөмүн деп. Дагы деле колумдан келген эмес, элдик жыйынды уюштуруп бере алам. Эл өкүлдөрүн чакырам сөзсүз түрдө, 31 депутат баардыгы келет деп, ушундай кылайын деп атам эмичи? Келет. Анан ошол жерден 31 депутат сиздердин үнүңүздөрдү угат. Анан ошол менен
жеке ишкер да келсин, анан ошондо сүйлөшөбүз дедим. Сиз өзүңүз мисалы ошол айылдын эми башчысы катары экономикалык, социалдык пайдасын, кирешесин, зыянын баарын таразалап чыктыңызбы? Кандай таразалаганда кандай болуп калат? Болуп атпайбы мен. Биз үчүн колдон келишинче иш алып барып атпайбы? Сиз азыр элге эмне деген түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүз? Мисалы, мэр сизге тапшырма берип атат. Элди чогулт, элге түшүндүр деп айтып атат да, мэр туурабы? Мэр бир да айткан жокпу сизге? Ой, мэрге элдик жыйынга жеке ишкерди чакыр деди, мен чакырдым. Сиздин андан башка жумушуңуз, андан башка неметпейсизби, аралашпайсызбы? Экөөнү чогулдуруп коесуз, болду. Ал эми элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай бул деген мамлекеттен берилген кызыл китеп, документтери так экен, же болбосо так эмес экен, же болбосо буга уруксат кагаздарын берип, мындай кирешелер түшөт экен деп мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жоксузбу? Ой, түшүндүрүү иштерин WhatsApp группадан мурун түшүндүргөн. Жаңы барганда. Анан кийин эл болбой туруп атса, ызы чолуп атса, мен ошол элди ынтымак жолунда иш алып барамбы же чырылдашып иш алып барамбы? Айтчы. Өзүң айтчы. Урматтуу Арал эли, урматтуу менин жердештерим, катталуучуларым, шайлоочуларым. Мына менин аргументтерим, далилдерим. Эгерде ресторан курулуп кала турган болсо, жергиликтүү элге кандай пайдалар тиет? Эң биринчи пайдаларын эсептеп берейин. Жергиликтүү экономикага чоң салым түшөт. Эң биринчи дегенде эле салыктар. Пайда салыгы, кошумча нарк салыгы, жер салыгы, мүлк салыгы, сатуудан түшкөн салык, жана кызматкерлерди ал жерде бардыгын жумушка мыйзамдуу орноштура турган болсо, кызматкерлердин да салыгы болот, жана ал кызматкерлердин социалдык төлөмдөрү болот. Жумушсуздукту азайтуу бул мамлекеттин эң биринчи приоритеттүү маселелери. Дал ушул жерде жумушчу орундар пайда болот. Мына мен төмөндө бардыгын атап өтпөй эле коеюн. 17 кызмат ордун таптым. Аны сиздер дагы тана албайсыздар. Мына ашкосчудан баштап, официант, бармен, музыкант, сүрөтчү, жанагы монтаж кылган операторлор, бухгалтерия, электрик, сантехник жана башка жумуш орундары пайда болот. Эгерде ресторан өз нугунда, өз деңгээлинде иштесе, албетте бул жеке ишкердин колундагы нерсе. Андан сырткары, жеке ишкер баса белгилеп айтып атат. Мындай эч жерде жок. Өздүк салым 250 000 сом 1 жылга берем деди. 1 жылга. Дал ушундай эле өздүк салымды мындан мурун мен иликтөөлөр жүргүзгөм. Борбордук биздин мал базар бар, ошол жерде 200 000ден 300 000ге чейин берем, кирешеге жараша деп айтты. Бирок берип атат. Буга чейин андай практикалар көп болгон эмес. Жылына мынтип биз берип турайлы депчи. Мен ойлойм, бул нерсе менен биз жаңы мындай элге, жумушчу менен ортосундагы чоң маселе жаралып атат деп эсептейбиз да. Мен жеке өзүм ошондой эсептейм. Өздүк салым берип атат. Бир да кандай ресторан бүгүнкү күндө берген жок. Ошол эле Үч Султан, ошол эле башка Тилек Ордо, Кундуз, эч ким андай өздүк салым дегенди мен уга элекмин. Уккан болсом сиздерге кабарлайм. Андан сырткары мына Арал айылындагы бир кожолукка дейт, бир кожолукка бир жылда 10% эгерде жанагындай мааракелерди өткөрсө деп атат да, той жана башка мааракелерди өткөрсө 10% жеңилдик кылып берем деп атат ошо Арал айылындагы тургунга дейт. Албетте эми пропискасын көчүрүп келе коюп жана башка мындай кычык издегендерге эмес, чыныгы ошол жерде жашагандарга дейт. Андан сырткары мына жергиликтүү экономикага дагы бир ирет салымдарын айта кетейин. Бул ресторан иштесе эле ресторанга фермерлерден эт, сүт, азыктары келет да, сөзсүз эт алат да. Уй союлат, башка бука союлат дегендей. Мына балыкчылардан балык азыктары өтөт, дыйкандардан жашылча жемиштер өтөт. Мына мен 2024-жылы жай айында досторум көтөрмө айылында дарбыз багышып, мына дарбыздар өтпөй калды. Мына ошондор эми 10-дон 20-дан болсо дагы өтөт. Бул экономиканын ушундай нугу, товар оборот деп коет го, товар айлантуу, мындай көлөмү айланып атат деген сөз да. Анан сөзсүз соода түйүндөрүнөн эми өзүңүздөр билесиздер, эмне деген тузунан баштап, кум шекерине чейин бардык нерсени алат. Мына соода түйүндөрдө соодалар жанданат. Бул деген биздин ошол акча жүгүртүү.
Ока таштын айлануусу бул. Көлөмү чоңоюп атат деген сөз. Логистика, эми нары бери ташыйт, көрдүңүздөрбү, ал дагы өсөт. Ошол эле такси кызматы дагы өсөт, ал жака ташып барат, алып келет. Ошентип жумуш өзү ызылдап көбөйүп баштайт. Андан сырткарында газ, көмүр, отун, электр энергиялары дагы сарпталат сөзсүз. Көрдүңүздөрбү, ушундай болуп бизге чоң кирешилер түшөт. Анан мен дагы бир нерсени белгилеп өттүм, демөөрчүлүк кылуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ал адамдар эми тыйын тапса, бизге жанагындай сөздөрдү берип атат. Айтат го жана токочу бар бала барыр сүймөнчүктүү дейт. Ал токочу болсо, айтты го ал ысык тамак деле уюштуруп кичине берип турайын деген ниеттерим бар. Анан жана колунда жокторго 5-10 миң сом. Ал деле тыйын да. Аны деле мисал Нооруз майрамында жаңы жылда кичинеден берип турсам, мен ойлойм ал дагы чоң киреше. Ал дагы чоң пайда, ал дагы чоң үлгү. Анан туризмди өнүктүрүүдө мындай жакшы жарыктандырып, тим эле жылтырап, эми жакшы деңгээлде кура турган болсо, эми туризмге дагы көз жоозун алат. Ары бери Бишкек Ош жолунда өткөндөр токтойт. Демек көрдүңүздөрбү, мындай тамак аш өзү чоңоюп баштайт. Ал эми инфраструктураны өнүктүрүү боюнча бактарактар тигилет да, сөзсүз эки жагын жашылдандырат. Ал дагы өзүнүн кардарларын тартыш керек да, көрдүңүздөрбү? Анын жарыктандыруулар пайда болот. Сөзсүз жана эгерде сиздер жолго макулдук берип, ушу менин кеп кеңештерим баарын эске ала турган болсоңуздар, урматтуу жаштар, анда сөзсүз инфраструктурада өнүгөт. Ошол жак караңгы болбой, мүрзө болбой, кичине жарыктандырып, кичинеден жанданып баштайт. Ал эми экинчи таробум, элди адаштырган күмөндүү жагдайларды дагы айта кетпесем болбойт. Мына мал откозгонго жер жок деген ой жаралып атат да, бүгүн ошондой ойду салып койду элгечи. Эми албетте мен дагы эки тараптуу чагылдыргам. Бирок мен бүгүн мынакей сиздерге өз позициямды айтып атам да, ичинен чагылдырдым, мындай ойлондурдум, тигиндей ойлондум. Бул бизге экономикалык жактан пайдаган алып келе турган нерсе. Буну бир билимдүү, эки жагын бардыгын таразалаган, мамлекетте мындай аң сезимдүү кызматкер болгон болсо, бардыгы айтат, бул эң чоң киреше депчи. Мал откозгонго жер жок дейт. Ал сураган жол канча бир квадрат метр деле сурап атат. Ал бардык жайытты сураган жок. Анын өзүнүн орду 60 сотук, адан ал чыга албайт деле. Мен ойлойм андан ары чоңойтуп деле гүлдөтө албайт. Эгер гүлдөтө турган болсо, сөзсүз төмөндөгү дагы бир ирет бир пайдалардын түрүн алып келиши мүмкүн. Эми ага эл уруксат берсе анда дагы. Эми бөлөк жердин баары эле жайыттага трансформация кылып бере бербейт да. Моголжаңдын биринчи жарыты болчу дейт. Ошондуктан мал откозгонго жер жок деген өзү мындай ким ал сөздөрдү салып атат билбейм. Мен антип буга чейин айткан да эмесмин, айтпайм дагы. Мен анализ кылмайча эч нерсени айтпайм. Анан жайытты тебелеп талкалайт дейт. 60 сотук ресторан боло турган болсо, эми мен ал жерге баймабай эле каттап эле баймабай барып эле жүргөн жигитмин да. Нарагы сас болсо, наранда уй жүрсө, эми ресторандан чыгып алып уйду аралап кийин басмак элем. Өзүңүздөр деле ойлосоңуздар болот да. Анан Үч Султанды мисал кыла кетейин, ал 40 сотук жерде эле жайгаштыр да, а бул деген 60 сотук. Эми ошонун айланасында эле базат. Эми ооба, чындыгында чычкан жака кичине жөө басып түшүп, сейилдеши мүмкүн. Эми ал жакшы эле нерсе. Жакшы эле нерсе. Чычкан бойлото бардык эле ока ташын кылып атат. Ооба, экономика ошоп, салым кошуп атат. Жакшы эле нерсе. Албетте өзүнүн талаптары бар. Анын мамлекет өзү тескеп алат. Ошол жолдон тонналап чөп алабыз деп, ушундай аябай чөп потеря деп атпайбы? Асылдуулугу тим эле жогору деп, андай эмес. Таштак эле жол. Таштак жолго лента кылыппы, башка доска кылыппы, жол ачып койсо деле ал жердеги чөптүн асылдуулугу деле жок. Чөптүн көп деле ошол жерде өспөйт деле. Чын айтайын, баарыбыз эле калыс болойлу. Ал эми бул берген жана 250 миң сом жылына берем деп атпайбы? Ошол эми компенсация катары деп деле эсептесек болот да. 250 миң сом, 250 сомдон бөлсөк 1000 боо чөп болот экен. Болжолду эсептеп атам да. 1000 боо чөптү сиздер ошо жолдон тим эле 8 чабык болсо да ала албайсыздар. Анан капталдарды сатып алат деген, эми сатып алса эгер кызыл китеп болсо сатып алышы мүмкүн, бирок эми азыр дагы жеке ишкер кантип кирип атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар да кандай кыйынчылык болуп атат. Ал ошол ресторанын биринчи гүлдөтө болсунчу, нарагын алганын башканын ал башка маселе. Анан алганда айтып атам го, эгер кызыл китеп болсо ал берилип кеткен да. Азыркы күндө кызыл китеп бирөө жеке менчиги, ага дагы эл макулдук берип койгон. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде да бир бүдөмүк ойлор болуп атат. Андай боло турган болсо, жайыт жерди эл бербейт.
чын-чынына анан баарын базы болот, анан тозу болот деген ал караңгычылык. Ал ой менен биз өспөйбүз. Анан мына башкалар да куруп баштайт дейт. Баары бир эртедир кечтир бирөөлөр баары кирип келет. Аралдыктар болуп калса, эч нерсе болбой калмак. Эч ким эч нерседен ала албайт болчу. 250 миң сом эмес, 1 тыйын да бербейт болчу. Тескерисинче эки жагын тосуп, тороп, ташталган ошол талкаламак. Демек ошого чейин биз азыркы жеке ишкердин же кызыл китебин жокко чыгарыш керек. Жокко чыгарбайсыңбы? Аны Калтар мырза мыйзамдуу алганбы? Буга чейин Арал эли сатканбы? Бергенби макулдук? Демек ал иштетиш керек. Же болбосо акчасын артка кайрып бериш керек. Мына ошондо адилеттүүлүк болот. Анан эми башкалар курса кура берсин, биз ошондон баштап чекитти коюшубуз керек. Мынакей ушул жерден баштап өздүк салымың бересиң, кандай бизнес кыласың, көргөзүп бер, элге макулдугун бер, кепилдигиң бер деген нерселерди койсок болот. Болбосо биз дагы эл шарт коюп, анда экономикага салым жок экен деп ушундай бир иш аракеттер жүргүзсөк болот. Бул башталыш болуп калды. Бул жакшы жөрөлгө болуп калды деп мен баса белгилеп айта алам да. Анан малдын сүтүнөн чөп пайда чөбөт деп атпайсыздарбы? Эми жайыттын баарын машинасы менен мынтип талкалап айдайын деген эч ким жок. Ал машина саска кирсе деле тойго келаткан машинаны сөз кылсакчы, тыгылып деле чыга албай калбайбы эми ал. Же тоого мындайынан айдайт деп атасыздарбы? Эми айда албайт да эми. Жана жерде жолду өзүңүздөр деле барып көрсөңүздөр, ким айтты сизге машина тиги ылдыйга чейин, жайытка чейин айдайт анан ал жери мондай кыр болуп турса, машина айдап кетип атса, ким ал жака айдасын? Кышы жайы деле кирип болуп чыга албай кыр менен кетип атса. Өзүңүздөр элестетсеңиздер, бул акылбас, сыйбаган эле нерсе да. Жайытты талкалап өрөт деген бул ошол кайсы бир жетекчилер адаштырууга алып барып атат. Мен бүгүн баардыгын чакырып өтөм мынакей. Биз бул маселелерде мен ачык айтайын, пайда эле табабыз. Мен эл тараптамын дайыма. Эл чоң кирешеге, чоң пайдага чыккан турат. Биз буга жол болушубуз керек. Урматтуу Арал айылынын жаштары, урматтуу менин катталуучуларым. Лайктан басып, катталып, ой пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Мына менин артымда турган чындыгында жайыт жер. Бул ушул жайыт жер болжолдоп 50 метр кадамдан кийин, 50 метрден кийин мына жеке ишкердин участогуна кирип кетет экенбиз. Ал эми артымдагы тоо ташты көрдүңүздөрбү? Дал ошол тоонун борунан мен сиздерге азыр бардык карталарында көргөзөм. Тоонун борунан жол салынып келгенге уруксат сурап атат. Урматтуу эл журт, мына бул жеке ишкердин участогу. 060 га. Дал ушул жерге 40-ка 20 ресторан түшсө, калганы ачык эле жай болот. Ал эми бул жайыттан сырткары куруп алат, анан андан нары колдонот. Колдоно албайт. Биринчиден мыйзам жол бербейт. Экинчиден ага эл да кынанбайт. Үчүнчүдөн жеке ишкердин мүмкүнчүлүгү деле жок. Мындан ашык курганга. Анда өтө эле миллионер болуп кетет бул жеке ишкерчи. Ага мен деле адилеттүүлүк менен каршы чыкканга туура келет. Ал эми бул жердеги мына саздак бир аз. Элдин баары билет буну. Жайлата саздак. Бунун калориясы деп коет, чөптүн калориясы деле аз. Мына жанагыл болжолдоп айтайынбы? Жеке ишкер 250 миң сом берем деп атат. Болжолдоп мен 250 сомдон 1000 бо чөпкө бааладым. 1000 бо. Демек бул жердеги ала турган жолдон, ушу сиздер эл ала турган чөп, уй жей турган эки мындай ооз чөптөн 1000 эзе көп берип атат деп мен эсептейм. 1000 эзе. Бул 1000 бо чөп деген бул өтө көп чөп да. Эгерде могул 50 метрге жол берген болсок, таштактын борундагы макул тиги трассага чейин жол берген болсок, ал жерден алган чөптүн көлөмү Мухтар мырза келечекте иши жүрүшүп дагы берсе экен деп мен тиленем. Берип калса бирок экөөнүн барабар келиши өтө чоң. Ошондуктан эл журт биз бул Мухтар мырзаны жанагы жогоруда да айтып өтпөдүмбү? Толук колдонушубуз керек. Мына анын бетине да айтам, элге дагы айтам. Биз буну толук колдонуп, акчасын, күчүн баарын алышыбыз керек. Андан сырткары биз ушул чөлкөмдү туристтик зоналарга айландырып, биз элдин ок аташын баатыраак көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Жана ушул жеке ишкер менен биз келечекте ишкерлердин баарына кандайдыр бир
мындай белги койсок болот. Мына ушу менен биз чоң утушка барабыз. Ошондуктан мени колдогон жаштар, келиңиздер. Бул жашоо кыска. Баарыбыз мынтип көгөрүп отурсак, анда акылга сыйбай, мен өзүм жерим, менин жерим деп өзүбүздүн кичинекей бир башыбызды ойлоно турган болсок, биз эч качан өнүкпөйбүз. Менин сунушум, конкреттүү сунушум, ушул ресторанга кире турган 5 жолду сиздерге сунуштайм. Биринчиси кыска 190 метр түшүп келген кырдагы жол. Экинчиси мен артында турган мынакей бүркүткө чыгып кетип аткан жол, тоонун кыры. Мына ошол жерден жол берсек да болот. Үчүнчүсү мынакей бул жерде тозуп алган жерлер деле бар экен, барды окат кылганчы. Бул кандай болуп тозулганын аны деле билбейм. Бирок бул эми баягы айыл чарба багытында иштетет экен. Мына бундайынан боорунан алып кетсек дагы болот. Бул жердин узундугу 520 метрди түстү. Ал эми бул коронун артында болсо сууну бойлотуп алып кеткен жол 480 метр болду. Ал эми жанагы мен айткан эң узун жолдордун бири бул 550 метр болду. Ал эми урматтуу жердештерим, урматтуу депутаттар, урматтуу аралдын тургундары, урматтуу жаштар, заправка бар го, жашыл заправка. Ал жерден түшүп келген жол дагы бар экен. Анын узундугу болжолдоп 500 метрдей болот экен. Мына ошол 5 жолдун бирин берсек, жана биз чоң шарттарды койсок, биз эч качан утулбайбыз. Биз утабыз. Ал эми могул турган жайытка эч ким деле эч нерсе кура албайт. Биринчиден ага мыйзам дагы жол бербейт, чоңойтуп жүргөнгө, башка нерсе кылганга. Бизге окшогон депутаттар, жарандык активдүү коом турганда эч ким деле эч нерсе кыла албайт. Мындан кийинки иштерди көзөмөлдөш керек. Ал эми азыр кирип келген, жакшы сунуш берген ишкерди колдонуп, буну жакшы келишимдерге келсек болот. Же болбосо адилеттүүлүктү көргөзүп, бул жерди сатып алып, Калтар мырзанын акчасын бердиртип, бул жерди жокко чыгартып, мына ошондой жолдорго да барсак болот. Ал эми мынакей өлкөнү өнүктүргөнгө ар тараптуу бир мамлекеттин жетекчилери аракет кылып атканда, биз дагы ага колго кол, бутка бут болуп жардам беришибиз керек. Анча-мынча түшүнбөгөн, сиздерге туура эмес маалымат жеткирген кайраган жетекчилердин сөзүнө кирбеңиздер. Алар адаштырып атат. Алар экономика эмне экенин билбейт, бюджет эмне экенин билбейт. Кайсыл жер кантип курулат, кайсыл жер кантип чечилет. Биз бала бакча, мында оюн аянттарын, таза суу, башка маселелер кантип четебиз, аларга ой дагы жүгүрткөн жок. Менин сунушум сиздерге. Мына өзүңүздөр каалаган бир жолду ошо жеке ишкер менен биргеликте сүйлөшүп, шарттарды коюп, бир мунасага келсек болот. Келиңиздер, ошол чогулуштарга барайлы, жолугушууларга алып барайлы, жеке ишкер эмнелерди айтат, ага биздин өзүбүздүн шарттарды коелу, мына ошентип аны жумушка киргизейли. Биз ошо менен баарыбыз ынтымакташып утабыз деген толук ишеничтемин. Бул иште менин кызыкчылыгым жок. Чын айтайын, мага баары бир. Мен бул жерге келип деле жашабайм, болгону элдин жөнөкөй элдин аң сезими жетпеген, билими жетпеген жерлерге мен ушинтип жеткирип коеюн деп атам. Жана ошондой эле депутаттарга да маалымат бергим келип атат. Келе жаткан сессияда бул маселелерге элге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына элдин чыныгы өкүлү болуп, ушул маселени биз жөнгө салышыбыз керек. Мына ошондо гана биз бюджетти дагы багабыз, элдин дагы курсагын багабыз, ошо менен жолду, электр энергияны, сууну жана башка маселелерди чечебиз. Ал эми биз уй багып, кой багып өнүгөм дегенде мен ишене албайм. Андай мен эч качан өнүгө албайбыз. Барыңыздар көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.